Кудайдын чакырыгы 20-август. Жашоодо алдын ала болжолдоого боло турган көп жагдайлар бар. Мисалы, сен кичине ремонт кылууну пландадың дейли. Ал үчүн керектүү буюмдарды сатып алышың керек. Бирок иштин жүрүшүндө сен күткөн нерселерден тышкары дагы мурда ойлобогон нерселерди да сатып алууга туура келет. Сулайман падыша Накыл сөздөр китебинин 11-бөлүмүндө дагы бир алдын ала көрүнгөн натыйжаны айтат. Ага баарыбыз көңүл бурсак. Кайсы жерде текебердик болсо, ал жакта сөзсүз уят да келет. Ал эми момундарда акылмандык. Текебердик жашообузду башкарса, анын артынан сөзсүз өкүнүч, уят, кыйынчылык жана бузулган мамилелер келет. Текебердик өзүбүзгө, Кудайга жана башкаларга болгон көз карашыбызды бурмалайт. Ошондуктан ал бизди туура эмес иш кылууга түртөт. Ал эми момундук тескерисинче акылмандык берет. Ал эмнени айтуу керек, эмнени айтпоо керек экенин үйрөтөт. Катаңды моюнга алууга жардам берет. Башкалардан кеңеш суроого жана кайтарым байланыш кабыл алууга үйрөтөт. Ыйык жазуу дайыма акылман адам ийгиликке жетерин, жемиштүү мамилелерге ээ болорун, аз өкүнөрүн жана Кудай менен жакын мамиледе болорун айтат. Текебердик болсо адамды уятка калтырат. Иса Машаяктын жашоосу момундуктун эң мыкты үлгүсү. Ошондуктан жүрөгүбүздүн текебердиктин тамырын жулуп, анын ордуна момундукту өстүрсөк, биз акылмандык жолуна түшөбүз. Бул жол жашоого жарык берип, бизди туура багытка жетелейт.